Eng başkысы şu жерде турган биздин коноккор. Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен. 11 класстар үчүн балалыктын акыркы коңгуроосу болгон менен жаштыктын биринчи тепкичи сапарыңар байсалдуу болсун демекчимиз. Ушул айылда өзүм ушундай мектепте окуп, ушундай жакшы мугалимдерден билим тарбия алып, ушундай эрежеге жеткирип, ушул күндө келип отурган үчүн Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, рахмат айтмакчыбыз. 20 жыл ушул аземине бүгүн келип отургандай, айрым башка мектептерден айырмаланып, классташ гана эмес, бир суудан ичип, бир абадан дем алып, түбүбүз бир, тегибиз бир, бир тууган бул дагы чектелүү тагдырдын берешендиги деп кабылдайбыз. 1,5 миллиард эли бар Кытайдан бир да манастыр чыкпаптыр. Дүйнөдө 3 сынып бар, 700дөй мамлекет бар экен. Биринен да көп көчүлгөнөр жок экен. Бул Кыргызда гана бар экен. Көрсө Кыргызда тарбия, Кыргызда элдик педагогика жана зогундай жашнакай бөлдүргөн отурган мугалим эжекелер тарбия берген экен. Анан келем. Мен жалғызғаны жетшім. Же болса дагы бир жерлерде акчам болсо мектепке барат элем деп ойлонушат экен. Ал эми биздин Кыргызстанда канчанын ичинде ушундай элек гана ар бир адеме кыйналса да баласына эң тадынакай кийимди мектепке алып берип отурай деп жетелеп мектепке келет экен. Бул да болсо биздин дайыма тагдырга рахмат айтып турган дагы бир бактыбыз десек болот. Атайланып казыгын табат демекчи дегендей, ушул жерге тээ алыстан келип, Россиядан, Турциядан алып келип, астыбыздарга таасир кылдырып отурган мугалимдер, урматтуу устаздар, сиздердин көздөрүңүздөр үчүн, сөздөрүңүздөр үчүн, өзгөрүңүздөр үчүн сиздерге ийилип таасир кылмак. Söz gezegen 20 жылдыкка келип отурган биздин